Тобуздагы мамилеге карап туруп биз эркектигибиз же катындыгыбыз билинип калат кээ бир учурларда. Кээ бир убада деген нерсе бар, сөз деген нерсе бар, бирок ләвз деген нерсе бар. Биз баткендиктер ләвз деп коебуз, ал сөз. Эркек касам ичпейт дейт го, анын сөзү касам деп коет. Чындыгында бүгүн сөздү айтат, кайтып кетет. Айтат, кайтат. Эркек айтат дагы деген сөздү өздөрүнө бурмалап алган да. Жок, эркек бир сөздүү болот. Кылам дедиңби, кыл. Болбосо сүйлөбө. Былжырап бар нерсени сүйлөй бересиң. Жалан касам ичтер, жаш балдарда мектепте окуп жүргөн бүт байкасаңыз, бир нерсени калп сүйлөп атат, өзү да билип турат. Анан валлахи ушундай деп атам деп айтат да. Жок, ал валлахи менен касам ичиме ойношпо сен. Сөз берүү менен ойношпо. Аткара алсаң, кыла алсаң сөз берип ода бер. Жөндөн жөн себепсиз бир нерселерди айтып жүрбө. Маани бер бул нерсеге. Өткөндө бир жаш жигит айтып келди, ошентип маселебиз болуп, бир кызды жакшы көрдүм, сүйлөштүк, башка кылдык, кыз дагы макул, мен дагы макул, экөөбүз готовбуз, даярбыз, кызып турабыз деп коет да. Үйлөнүшкө даярбыз дейт, бар жогунан. Атасы дагы макул деген башында. Кийин менден дагы красавчик деген эми байлыгы красавчик. Андан дагы байыраак, күчтүүрөөк. Бирөө келиптир, ага макул деген. Эми бул эки жүздүүнүн ишиби? Албетте эки жүздүүнүн иши. Сүйлөшүп койду, буга берем деди кызына. Кыз буга даярданды атайын. Эми ортодо бирөө байыраагы келип калды, ага берип койду. А ортого түшүп башка жерге сен кыжалатпа. Сен мындан дагы ылайыктуусуң жакшыраагы. Бул эч нерсе эмес, көрөсүң эртең үйлөнбөгөнүң үчүн шүгүр кылып каласың. Мен айткан кызга үйлөн деп, ортого түшүп башка кызга үйлөндүрдүк. Азыр алхамдулилла жашап атат. Жашоосу өтө жакшы. Бир жерден кысылып калдың дегени, бир эшик жабылып калды дегени. Бардык эшиктер жабылды деген эмес го. 1000 эшиктин 999 ачык турат го. Бир эшиктен кайтып калба, сынып калба, өзүңдү чөктүрбө, өзүңдү өтүрбө. Жашооң алдыда. Сен эми 20-30га чыккан жаш баласың сен. Жашооң алдыда, өзүңдү чөктүрбө. Болор, болбос, керексиз нерселерди ойлоп, өзүңдү чарчатпа. Тунук кой, кенен кой, жан дүйнөнү кенен кой. Бул дүйнөдө канчалык мүмкүнчүлүктөр, шанстар, шарттар көп экендигин билесиң ошондо. Bir kız için sınıf kalba degenim değil mi?